Эми Мухаммаду Расулуллах деген сөз пайгамбар Аллах Тааланы тааныйбыз, бирок кантип жашайбыз десе, ошол Мухаммед пайгамбар алып келген жашоо менен жашайбыз. Кантип суу ичебиз, кантип суу ичкенди кайра токтотобуз, кантип туулабыз, кантип өлөбүз, кантип көмүлөбүз, кантип тамак жейбиз, тамак кантип жасайбыз, канткенде бактылуу болобуз, үй бүлөдө атанын орду кандай, апанын орду кандай, эненин орду кандай, үй бүлөдө кантип багышыбыз керек бирибиз деген сөздөрдүн бардыгы ошол Мухаммад Расулуллах, Мухаммед пайгамбар Аллах Тааланын элчиси деген сөзгө келип такалат. Ошол кишинин жашоосу менен жашаганыбызда биз бактылуу болобуз. Жашоо балким оорураак болуп калышы мүмкүн, бирок ошол бизге бакытты да алып келет. Кыргызстанда билесиңер эки революция болду. Ошол убакытта биздин байларыбыз эмне кылып алды? Биз эл мененбиз деп эшиктерине жазып, анан ошондо сактанып калышты. Эмнеге ошону мурда жазышкан эмес? Анткени мурда зекетин берген эмес, башка болгон эмес, элден бөлүнүп жашашкан. Кыйынчылык келгенде элден бөлүнгүсү келбейт, эл менен бирге болгусу келет. Бул эмне айтат? Бул деген сөз адамдардын бардыгына бирдей мыйзам иштебесе, адамдардын бардыгы бирдей жыргалчылык көрбөсө, толук бактылуулук болбойт деген сөз. 1000 адамдын ичинде сен эле бактылуу боло берсең, калгандар бактылуу боло албаса, сенин деле бактың толук болбойт деген сөз. Эстен чыгарбаш керек ушул маселени. Динибиз бардыгына бирдей мыйзамдуулукту, бардыгына бирдей адилеттүүлүктү камсыз кылган дин. Ошон үчүн биздин мечитке келгенде VIP деген бурч жок мечиттердин бардыгында. Ал самолетто бар, ал поездда бар, ал деген бардык жерде бар. Ал эмес парламентке барсаң дагы аксакал депутат анан палан министр отурган жери бар, мечитте андай жери жок. Мечитте бардыгы бирдей. Ажыга барганда бардыгынын кийими бирдей. Ар бир ибадатта, зекетте ошондой, бүт бардыгында ошондой. Мусулманчылыкка дагы тааныш менен келбес, кимде ким ла илаха иллаллах деп айтса, ал мусулман болуп кала берет. Демек адамдардын бардыгына бирдей теңдешти алып келип, мына ушул мусулман урматтуу бир тууган дини менен болот, ал ошол Мухаммед пайгамбардын жашоосу менен жашаганда гана болот. Мухаммед пайгамбар жашоо деген сөз бул ата бабалар жашап келген жашоо. Антип көп айтпаган менен биздин ата бабаларыбыздын бардыгы ошол Мухаммед пайгамбар алып келген шарият менен жашашкан. Андан башка жашашкан эмес. Илгери ошол мусулманчылык кабыл алган учурдан баштап, Сибирден Адигине тага келгенден баштап, ошол динди кайсыны кабыл алсак деп, диндердин баарын көрүп, ушул мусулманчылык туура дин экен, ошону кармансак эл бойдон сакталып калат экенбиз деп, ошол динди карманып калышкан. Билесиңер, азыр деле Сибирде кыргыздар бар. Хакас деп коет өздөрү кыргыздар ошолор. Ошолордун азыр улут катары жок болуп кетип атат. Бир эле көздөрү калган. Биздикинде көз бар, ушундай эле. Бул башка эчтеке жок. Аты башкача, дини башкача. Ити өлүп жок болуп баратышат. Тили калган эмес. Ошондо келгенде биз мусулман болгон экенбиз, азырга чейин сакталып, өзүнчө мамлекет болуп атабыз. 6 миллионго жетип атабыз. Тилибиз бар. Синтаксис бар, фонетикасы бар, тилчилери, адабиятчыларыбыз бар. Ал эмес мана сөз тилинде жазылды, айтматов дегенибиз бар. Салттарыбыздын бардыгы толук түрдө бар. Анткени ошол биз мусулман болгондугубуз бизди адам катары, улут катары сактап калды. Деги эле ислам дини адамды улут катары дагы, уруу катары сактап калат. Эгерде өзбек бар болсо, же тажик же орус бар болсо, ушулардын бардыгына сакталып калгандагысы ошол динди, мусулманчылыкты кармангандыгы үчүн болот. Азыркы учурда биз интеллигенттер башкалар, булар араб болуп кетип атышат, араб кул болуп кетип атышат, мусулманчылыкты алып келсе булар барып кыргыз жок болуп кетет дегенди айтып атышат да, булардын бардыгы ошол кыргызды жок кылгысы келген душмандардын сөзү. Эсептеп карап көрсөңөр, кыргыз тилиндеги адабиятка, маданиятка, билим берүүгө байланышкан сөздөрдүн бардыгы араб тили менен келген. Эсептеп көрөбүз. Мугалим деген сөз бар, билесиңер. Биринчи мугалим деген сөз бар. Мугалим арабча муаллим дегенден алынган. Илим берүүчү адам деген сөз. Мектеп деген бар. Мектеп арабча мактаб. Китеп окуй турган, китеп жаза турган жер деген сөз. Эң биринчи калем дейбиз, ручка, калем, калам. Араб тилинен алынган. Дептер араб тилинен алынган. Кагаз араб тилинен алынган. Ал эми табак жей турган тамактардын баары табак араб тилинен алынган. Адеп менен жүрүш керек, адеп араб тилинен. Маданияттуу болуш керек, маданият араб тилинен. Шаардашкан деген сөз. Айтор, адабият, маданият, улуттук баалуулук, аруулук сыяктуулардын бардыгы ошол дин аркылуу бизге келгендигин биз танбашыбыз керек. Орус жашадык 80 жыл. Эмне мен орусча айтабыз, туура телевизор орусча, радио орусча, ана бүт эле сөгүнгөндөр орусча биздики.
Эгерде кыргызча эки кыргыз урушуп кетсе, сөгүнгөндө орусча сөгүнгөнгө, анткени кыргызча жеткире албай каласың, сөгүпчү, муну өчүңө албай каласың да, только орусча сөгүнгөнгө туура келет. Биз көп маданият үйрөндүк, тил үйрөндүк, үй салганды үйрөндүк, башканы үйрөндүк. Бирок адам катары өзүбүздү, урматтуу бир тууганым, жоготуп койдук. Арак деген ичимдик бизде таптакыр болгон эмес. Эң эле жаман сасык ичимдик бизде боз эле болгон. Итага деле боз ичкен экөө мушташып кеткен, анда көп деле ызычу болгон эмес. Азыркыдай ызычу болгон эмес, урматтуу бир тууганым. Ошонун бардыгы Мухаммед пайгамбардын жашоосу менен жашабагандыктан улам бизге келип атат.